Белгилүү астролог Жанар Кыдыралиев Камчыбек Ташиев тууралуу буларды айтты. 2017 Сооронбай Жээнбеков президент болгондон кийин күздө жазда жылыш болбогонунан Ташиев Сооронбай Жээнбековдун былыгын чукуп чыгат экен. Чыдамы түгөнүптүр деген маалыматтар басма сөз каражаттарынан байма-бай чыгып жатты. Өзү да бийликке болгон сынын 2018 апрелде ачык айтып чыкты. Мындан толук бир ай өтүп, 2018 жылдын май айында Ташиевдин бир тууган иниси экөөбүз сүйлөшүп калдык. Биринчи телефон аркылуу сүйлөштүк, кийин сүйлөшүүбүздү мессенджерден уланттык. Агаң бар болбосун, ары бери чапкылаганы менен Сооронбай Жээнбеков аны баары бир карабайт. 2020 жылга чейин ары бери чуркабай эле бизнес менен алек болсун. Бизнеси жакшы эле жүрөт, бирок карьерасында жылыш болбойт. 2020 жылы бийлик алмашканда күтүүсүз жерден бийликке келет дедим. Менин айткандарыма ынанычтыбы айтор ошондон кийин Камчыбек Ташиев Сооронбайдын былыгын чукуйт деген публикациялар чыкпай тып эле токтоду. Мен айткандай эле 2020 жылы күтүлбөгөн жерден бийликке келип даражалуу кызматты аркалап калды. Инисине "Ну как мои прогнозы" деп СМС жазсам, өзүнүн баа бергендигин билдирди. Азыр Камчыбек Ташиевди бири премьер-министр болот десе, экинчиси болбойт деп коомчулукта түрдүү пикирлер айтылууда. Премьер-министр болуп калса, менин прогнозум 100 эмес 200% туура келген болот. Журналисттин Ташиев кандай иштейт? Ичип жеп элди иренжитип албайбы деген суроосуна, ал көп ичип жей албайт. Анткени ал туулган сааттагы планеталарды карасак, ага каражат жагын көрсөткөн миллиардтарды чеңгелдеп жей турган бурчтар чыккан жок. Планеталык принциптер боюнча деле андай ири каражаттар көрүнбөйт. Мындан Камчыбек Ташиев ири суммаларды камыра албайт деген тыянак чыгарсак болот. Тагыраагы башка чоңдор жегендей жей албайт, бирок көпкө чейин чоң кызматта турат деп айтуудан алысмын. Анткени бийликте турган мезгили көп жылдарга созулбайт. 1-1,5 жыл гана келген ууматты кармап турушу керек. Аны Садыр Жапаров 4-5 жыл бийликте алып жүрө албайт, деп билдирди астролог Жанар Кыдыралиев. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева үрөй учурган окуя боюнча өз пикирин билдирди. Эркек адамдын жашы жетилик баланын зордукталышы боюнча интернетте чыккан видео боюнча Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу пикирин билдирди. Анда ал балдарга, өспүрүмдөргө жана аялдарга карата зомбулук өлкөдө өтө күчөгөнүн айткан. Кечеги үрөй учурган окуя бизде болбоптур, бирок балдарга, өспүрүмдөргө жана аялдарга карата зомбулук өлкөдө өтө күчөгөн. Себептери ар тараптуу, чечүүчү жолдору да комплекстүү. Коом катары биргеликте гана чече алабыз. Парламентте ушул багытка көп көңүл бургандыгыма байланыштуу бир тиянакты айтып койсом. Кылмышкер тийиштүү жазасын алмайынча бул маселени биз чече албайбыз. Бул укук коргоо органдары, соттор, биздин менталитет. Чечмелеп берсем, зомбулук боюнча Ички иштер министрлигинин статистикасы боюнча 2020 жылы 9025 иш катталса, анын 944 гана сотко жеткен. Бул иштердин 10% гана сотко жетет дегенди билдирет. Соттон кандай чечим чыккан, аны да өзүнчө кароо керек. Тосма арыздар, жабырлануучуга басым, жакшылап каралбай калган иштер, адилетсиз чечимдер. Сен баланы зордуктасаң дагы жаза албайсың же оңой эле кутулуп чыгып кетесиң. Мыйзам чегинде эле өз жазасын алса жетиштүү, эч кандай өлүм жазасынын кереги жок болмок. Эл да ошондо өзүм соттойм, өлтүрөм дегенден алыс болот эле. Өткөн жумада парламентте үй-бүлөдөгү зомбулук боюнча мыйзам боюнча кылмышкерге чараны дагы катаалдантып бердик. Мыйзам экинчи окууда өттү. Жакынкы аралыкта толук кабыл алынат. Президент ага кол коет деп ишенем. Ага ылайык жабырлануучунун абалына, ден соолугуна карап тосма арыз ишти кароодо өз таасирин тийгизбейт, эске алынбайт. Бул боюнча парламенттик көзөмөл уланат, дейт Касмалиева. 2020 жылы бул дүйнөдөн уда өтүп кеткен Кыргыз Республикасынын эл артисти, төкмө акын жана жазма акын, обончу, дастанчы, манасчы Элмирбек Иманалиев менен Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, журналист Сайырбек Ажыматовдун айкели жасалууда. Бул туурасында маданияттын мыкты кызматкери, сүрөтчү, скульптор Тамила Мамматова билдирди. Анын айтымында, акындардын айкелин жасоого Америкада иштеп жүргөн кыргыз мекендешибиз тапшырык берген. Эки айкелдин жасалып жатканына 4-5 айдын жүзү болду. Азырынча долбоор бүтө элек, бүтөөрү менен коомчулукка чыгарылат, дейт ал.
COVID-19 каза болгондордун туугандары митингге чыгышты. Саламаттык сактоо министрлигинин имаратынын алдында коронавирустан каза болгон жарандардын туугандары бүгүн 25 январда митингге чыкты. Митингге чыккандар пандемия учурунда министрликтин начар ишмердүүлүгүнөн алардын тууган жакындары каза болгонун айтышууда. Биз саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадимин Каратаев жана башкы пульмонолог Талант Сооронбаевдин кызматтан кетишин талап кылабыз. Анткени алар бейтаптарды дарылоо протоколун түзүүгө тиешеси бар. Ошондой эле пандемия учурунда алардын ишмердүүлүгүнө тыкыр иликтөө жүргүзүүнү талап кылабыз. Гансиде абал өтө начар. Бүгүнкү күнгө чейин ал жакта канча адам көз жумганы тууралуу так маалымат жок. Анда тиешелүү мед каражаттар, реанимация жок болчу. Июнь айынын ортолорунда гана ачылды. 30 жашка чейинки тажрыйбасы аз медиктер иштешти. Алар баарын көрүп турса дагы эч нерсе кыла алышкан жок дейт митингдин катышуучусу. Наразылык акциясына чыккандардын бири журналисттерге билдиргендей, анын атасынын каза болушуна номер 11 үй-бүлөлүк медицина борборунун жетиштүү деңгээлде иштебегени себеп болгон. Бразилиянын Палмас клубунун президенти жана 4 оюнчусу авиа кырсыктан каза болушту деп билдирет Евроспорт.ру басылмасы. Каргашалуу кабарды социалдык тармактарда Бразилиянын 4-дивизионунда ойноп жаткан футбол клубунун өкүлдөрү тастыкташты. Порту Национал шаарындагы жеке учак аэропорттон учуп чыккандан көп өтпөй жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 8-де кырсыкка учураган. Кесепетинен клубдун директору, клубдун президенти Лукас Пракседес, Гильермо Нова, Рануле жана Маркус Малинари аттуу футболчулар, ошондой эле командир Вангер деген ат менен белгилүү учкуч каза болду. Белгилей кетсек, команда Вилла Новага каршы Копа Верди турниринин матчына Гоянага учуп бара жатышкан. Телефонун маршруткада уурдаткан мугалим ууруга соц тармактан кат жазды. Анда мындай дейт: 22 январь күнү 161 маршрутта эртең мененки 7:20да Honor маркасындагы телефонумду уурдатып алдым. Уурдаган адам жашы 30-35 жаш чамасындагы эркек киши. Мен ошол уурдаганын маршруттан түшүп, телефонумду таппай калганда түшүндүм. Телефон кредитке алынган эле, документтери бүт бар. Милицияга арыз жазып койдум. Сен бир эле телефонду уурдаган жоксуң. Сен балдардын билимин уурдадың. Мен ал телефон менен сабак өтчүмүн, окуучуларга. Эми эмне кыларымды билбей отурам. Кайра ошондой телефон алганга менде андай бюджет жок. Мен жөнөкөй мугалиммин. Мен ак эмгек менен нан таап жейм. Бирөөнүн бир нерсесине кол салбайм. Балдарыма да ошону айтып тарбиялайм. Эсимде, мен да телефон таап алгам 5-6 жыл мурун. Телефон өчүп калыптыр. Мен аны үйгө алып келип зарядтап чалайын десем, графикалык ачкычы бар экен. Анан күтүп отурсам, апа деген контакттан звонок келди. Алып дароо таап алганымды айтсам, окуучу кыздык экен. Керек болсо апасы жоголгонун билбептир. Эртеси кыз өзү келди телефонго. Эмнеге издебегенин сурасам, кайра байкесине жаңы алдырып алмак экен. Тилекке каршы мен кайра антип алдырып ала албайм. Эсиң болсо кайтарып бер. Эгер кайтарып бербесең, Кудайга койдум, деп ала тоо конушунан мугалим Динара жазган.